Өнүгүү прогресс партиясынын аракети менен ушул жылдын апрель айында Баткен облусунун Лейлик районуна караштуу Исфана шаарында 59-чу МТС ачылганы турат. Аталган партия жакында эле ушундай МТСти Чүй облусунун Москва районунда ачкан болчу. Өнүгүү прогресс жогорку кеңешке келердин алдында элге берген убадасын аткарып, аймактарда машина трактордук станцияларын ачып берүүдө. Кезектеги МТСтин ачылышы туурасында кабарчыбыздын материалы. Өлкө калкынын 70% айыл жергесинде жашап, басымдуу бөлүгү айыл чарбасы менен алектенет. Кыргызстанда 1 миллион 200 миң гектар айдоо аянты бар. Бирок 26 жылдын ичинде айдоо аянтары кыскарып кеткен. Ал эми эскирген техниканын айынан дыйкандар бир топ эле тобокелдиктерге кептелүүдө. Алардын түйшүгүн чечүү үчүн эң алгачкы МТСти Өнүгүү прогресс партиясы 2012 жылы ачкан. Буюрса, тех сервис ачылып атат. Эми жакшы болду деген ойдобуз да. Өстүгөн өстү. Булар менен келишсе болот, сүйлөшсө болот. Анан ойдогудай айдатып, ойдогудай сээп алсак, ойдогудай түшүм алабыз деген ой бар да. Сапаттуу продукция өндүрүш үчүн дыйкандардын бирден бир көйгөйү техниканын жоктугу болгондуктан Өнүгүү прогресс партиясы республиканын бардык аймактарында МТСтерди ача баштаган. Жакында эле аталган партиянын аракети менен Чүй облусунун Москва районунда 58-чи МТС ачылды. Башында эле ошо трактор жетишпей кыйналып, Петровка айылдан орус балдары айдачу. Анан мына трактор келди, техника келди, Кудай буйруп ушулар жакшы иштетип, жерибиз иштетип, эл катары болуп дегендей. Анан дайыма жер болсо байлык болот, иштик болот, токчулук болот. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жатканда дыйкандар өндүргөн продукцияларын 180 миллион калкы бар рынок алып чыгат деген үмүт чоң болчу. Бирок бүгүнкү күндө бул үмүт акталбай жатат. ЕЭПтин рыногунда атаандаштыкты түзүү үчүн дыйкандар тийиштүү техника менен камсыз болушу керек. Бул деген МТС дагы эмне? Машина тракторный станция. Бул деген мекеме. Бул деген бул жерде жок дегенде 10 адам иштейт. Бул деген кандайдыр бир экономикалык өсүш болот. Дотациядан чыгат. Эгерде ар бир айыл өкмөт дотациядан чыкса, бул деген мамлекетке чоң жардам деп эсептейбиз да. Чоң жардам. Өнүгүү прогресс партиясы апрель айынын башында Баткен облусунун Лейлик районундагы Исфана шаарында 59-чу машина трактордук станциясын ачканы турат. 120 миң калкы бар Лейлик району жана 27 миңден ашык тургуну бар Исфана шаарынын калкы жер иштетип жан багышат. Буга чейин өкмөт тараптан техника жагынан жардам болбогондуктан сапаттуу продукцияны өндүрө албай келишкен. Эми президенттикке аттанып жаткан Бакыт Төрөбаевдин аракети менен аталган аймакка жаңы техникалар келгени турат. Азыр биз кайсы жака барбайлык, кайсы жерде МТС ачылып аткан болсо, кайсы деңгээлде биздин Өнүгүү прогресс партиясынын лидерин ар дайыма чакырышат. Бул сиз сөзүндө дагы бул сиздердин демилген негизинде бул мекемелер ачылып атат деп, алардын чоң ыраазычылыгын билдирип атат да. Өнүгүү прогресс жогорку кеңешке келердин алдында өлкө боюнча 60 МТС ачууну пландашкан. Бирок 5 жылда аткарыла турган ишти партия 1,5 жылда аткарып койду. Бүгүнкү күндө аталган партия убадасын аткарган жалгыз партиялардын бири бойдон калууда. Изат Шугаралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.